Кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарга салам айтып, Кел чай ичели программасы өз ишин баштап турган учур. Барыңыздардын кирип келе жаткан 2025 жыл жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул убакыттарда ар бир үйдө жылуулук, ырыскы, жакшы күндөр, мүнөттөр көбүрөөк болсун. Үй бүлөңүздөр менен биргеликте аман болуңуздар дейли. Бул баягы жаңы жылды тосуп алуу баарыбыз үчүн жакшы убакыттарды, жакшы бир жыйынтык берүүчү мүнөттөрдү алып келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо программабызды баштайбыз. Бүгүнкү 2 сааттык аралыкта биз менен бирге болуңуздар дейли. Айпери Адамкулова кызматыңыздарда болом. Баарыңыздарга чоң салам айталы. Үйүңүздөрдө жылуулук орносун дейли. Жылуу отуруп үйдө жаңы жылды тоскон кандай сонун, үйдө оливье, мандарин, сонун тамактар, жакындар жаныңда дегендей. Кыскасы, барыңыздарга жакшы тосуп алууну каалайбыз. Биз болсо көрсөтүүбүздү баштайлы. Жана көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиз жакшы көргөндө эң сонун чай үчүн жупар жыттуу, бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөрү үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Леми бул убакыттарда урматтуу көрүүчүлөр, бизде студиябызга келген коногубуз бар, шаңдуу чыгармалар менен. Сонун маанайда бирге өткөрүүнү барыңыздарга сунуштайбыз жана биз менен бирге болуңуз дейли. Бизде ырчы аткаруучу Бермет Кубанычбек кызы бар. Бермет, кош келиңиз кутмандтарыңыз менен. Саламатсыздарбы, кош келдик. Баягы эртең менен турганда эле сизде кандай ойгондуңуз негизи бүгүн? Бүгүн эфир деп даярданып анан ойгондум. Эфирге даярданып, өзүмдү эфирге даярдап дегендей. Жакшы маана менен, негизи эрте турасызбы? Ооба. Биз окуп аткандыкка байланыштуу эрте турабыз да. Сабакка барып. Бермет, негизи 2024 жыл сиз үчүн кандай жыл болду? Кандай өткөрдүңүз? Кандай ийгиликтер жараттыңыз? 2024 жыл бул ийгиликтүү жылдардан болду десем болот. Анткени биз жакында эле Устатым Элизар Өскөнбаеванын концертине чыктык филармонияга. Жана эң биринчи Маржан тобунун концерти болгон. Ошого чыгып 2024 жылы сахнага чыктым десем болот. Биринчи жолу. Чоң сахнага, чоң сахнага биринчи жолу чыктым десем болот. Кандай экен? Сүрдүү экен? Элдин алдында, көп элдин алдында ырдоо кандай экен? Негизи биз деген дуэт эмес, эми мындай хор сыяктуу да. Попури аткарып чыктык, шакирттери болуп. Негизи көп деле билинбейт, бирок элдин сүрү бар бирок. Негизи сахнага чыгып ырдаган бул өзүнчө бир керемет да. Башка адамдарга билинбеши мүмкүн, бирок биз жаңы чыгып аткандыктан сонун бир көз ирмемдер болот да. Сонун. Попури чыгармаларда кайсыл чыгармалар аткарылды? Эмне үчүн попури аткардыңар? Кимдин сунушу, идея? Биз негизи кыздар анан эже менен сүйлөшүп отуруп эле кайсы ырларды аткарабыз деп анан негизи эженин репертуарында чыгармаларды аткарып койдук. Сизге, жаштарга, Агатай болуш керек, э? Жок, агатайым жок. Жок экен, Ооба, аны кошкондукпуз. Жансекет, кыздар-ай, ошо 5-6 ырды бир куплеттен кылып анан ырдап чыктык. Кандай болду номер? Номер негизи баарыбыз 15ке жакын окуучусу бар, эжен дагы качпай калгандар бар. Абдан сонун болду. Баарыбыз текши комуздарыбыз менен иштеп, үндөрүбүз менен иштеп, экинчи голос алышты. Ошо баарыбыз сонун аткардык деген. Эң сонун. Анда азыр биздин көрүүчүлөргө да жакшы чыгарма аткарып бербейсизби? Макул. Анда эмесе мен Ашыралы Айталиев атабыздын Жылкы чынын деген чыгармасын аткарып берейин. Макул. Асыл бир тукум мингеним, салкын
жайлы жүргөнүм, эриктим жылкы кайтарбы, кайдасың келчү сүйгөнүм. Эриктим жылкы кайтарбы, кайдасың келчү сүйгөнүм. Çöptün türlörün, men jıttayım jıpar güldürün, sanadan takır çıkpaysın o, sağındım gelço süygönüm. Sanadan takır çıkpaysın o, sağındım gelço süygönüm. Bakkanға, көңілім ұшып асманға, жаныма келсең болбой бұда, жылқылар жушап жатқанда. Жаныма келсең болбой бұда, жылқылар жушап жатқанда. Sen çaban, kıyqırıp doğuşun salam, өлкөбүз үчүн иштейли да өркүндө бөссүн гүл заман. Өлкөбүз үчүн иштейли да өркүндө бөссүн гүл заман. Ушундай жылкычынын ыры чармасы бизе берметтин аткаруусунда болду. Урматтуу көрүүчүлөр, программабызды улантырсак, Бермет негизи баягы бул чөйрөгө аралашып жүрөсүз да. Анан эң жакшы жагы, анан сизге жакпаган жагы кайсыл нерсе болуп атат? Мен азыркы учурда жаңыдан аралашып атам десем болот. Өтө мында кирип кете элекмин. Акырындан ырларды иштеп, эфирлерге чыгып, мындай жакшы жагын эле көрүп атам, анан жаман жагын көрө элекмин десем да болот. Жаман жагы бар болушу мүмкүн, аны байкай элек болушум керек. Байкагыңыз келбей эле болуш керек, э? Азырынча. Ырларды тандоодо устатыңыздар менен чогуу биргеликте тандасаңыздар керек, э? Ооба, биз деген ар бир модульда 3 ыр алабыз. Анан өзүбүз устатыбыз менен кеңешип, элдик ырлардан алабыз. Кеңешип, анан 3 ырды модульга экзаменге аткарып беребиз. Ошону даярдап, устатыбыз менен чогуу даярдап, оригинал менен угуп, ал негизи ырчыларды оңой деп айтышат го, ырдап эле койсуңар, силерге жыргабал деп элечи. Негизи биздики оорураак экен да. Мындай гармониясына келсең, музыканынчы, гармония, сольфеджио деген сабактар бар. Ошолорго негизи музыкальный окуу жайды бүтүп, анан келип тапшырсаң жеңилирээк болот да. Эгерде окууну бүтүп, эч нерсени билбейсиң да, нотадан кабарың жок, ошондой барган балдарга негизи кыйыныраак болот. Слуху жакшы, кыйын балдар болсо бат эле өздөрү кетишет. Сиз кандай болуп келдиңиз? Дароо бүткөндөн кийин эле келдиңизби? Мен негизи кружокко эле катышчумун, комузга. 2-3 күн билчүмүн, анан көп деле ырдачу эмесмин. Клубдар болот го, маданият үйү, ошондойлордо эле карылар үйүндө, карылар майрамында, апалар майрамында эстрадный ырдап койчумун да. Анан кийин көп деле ырдачу эмесмин. Анан бияка келип ырдайм деп Самат Көчөрбаев биздин декан болчу ошол убакта. Анан кабыл алуусунда Самат агайга айткам, агай, мен ырдаганга тапшырып атам, ырдаганга кызыгып атам десем, мен ырга элзер жеге бөлүп коюптур. Негизи үнгө жараша бөлөт окшойт деп ойлоп койдум да. Окшоштугуна жарашачы. Анан мындайча айтканда, үндү коюп, азыркы деңгээлине жеткенине мен устатымдын чоң салымы бар десем болот. Ошо ыраазычылык билдирем. Азыркы учурдан пайдаланып устатыма терең ыраазычылык билдирем. Ушундай деңгээлге жетип, ырдап жатканыма устатым себепкер десем болот. Негизи бир устаттын шакирттеринин үнү окшош болуп калышы мүмкүнбү же андай болушу мүмкүн эмеспи? Бир устаттын үнү, шакирттеринин үнү устатка окшошуп калышы мүмкүн да. Устатка, устаттын үнүнө. Анткени ал нолдон баштап келсе, үнүн коет да. Өзүнүкүнө окшош болот болуш керек деп ойлойм да.
кээ бирде айтып калышат, эже Элзар эженин үнүнө окшошуп калыптыр деп. Мен да анан билбейм, өзүмө билинбейт, башка адамдарга билинет болуш керек. Окшошуп калышы мүмкүн. Шакирттериники бири-бирине окшошпойт болуш керек, э? Шакирттериники окшош билбейт экенмин аны точно. Ар кимдин үнү ар кандай да, өзүнүн өзгөчөлүгү менен дегендей. Кээ бир устаттын черталарын алып калышы мүмкүн да. Үйрөтүп атканда. Түшүнүктүү. Келиңиз анда сизден дагы бир чыгарма болсун. Анда мен бардык көрүп жаткан ата энелерге арнап ата энени көзү барда сыйлай бил деген чыгарманы аткарып берейин. Макул, жакшы. Наргаң асказоң алар ким, жыгылгандаң арка жөлөк болор ким, баарынан даң адам кылып чоңойтубай арбаштырып эли журтка кошор ким. Оор ишинде сага жардам кылар ким, оорусаң да башың кармап сылар ким, билсең билгин мунун барын ата энеңди көзү барда сыйлай журай сыйлай ким. Кайда жүрсөң сары санага батар ким, бар тапканын сени ойлоп катар ким, сен эсиңден чыгарсаң да сен ойлобай түнү бою уктабастан жатар ким. Эсенди деп кайда жүрсөң ойлор ким, бар тапканын сага чачып колдор ким, билсең билгин мунун барын ата энеңди көзү барда сыйлай журай сыйлай ким. Жайлап өз үйүнө бөлөр ким, үмүттөнүп өзүрүңдү көрөр ким, ойлон бирок алар өтсө дүйнөдөн ай сага жардам сага жөлөк болор ким. Карабасаң ата энең кор болот, таштап салсаң ал бирөөгө кордолот, андай ата бешенеси шор болот, ай андай эне бешенеси кор болот. Билсең билгин мунун барын ата энеңди көзү барда сыйлай журай сыйлай Ооба, ата энелерибиздин көзү барда сыйлап өткөнгө аракет кылалы, урматтуу көрүүчүлөр. Канча убакыт болду комуз чертип жүргөнүңүзгө негизи? Негизи комуз мен 7-чи классымда катыштым го дейм. Кружокко да бирок. Ырдач эмесмин ал жактан деле негизи. Кружокко катышып, кербезим, жаштар маршы, ошондой күйлөрдү үйрөнүп келгем да бул жака. Анан ырдап, комуз менен ырдап баштаганыма 4 жыл болду десем болот. Кайсыл жердин кызы болосуз? Өзүм жөнүндө тааныштыра кетейин. Өзүм Нарын районуна караштуу Дөбөлүү айылынын кызы болом. Дөбөлүү айылынын Нарындын кызы болом десем болот. Ата энеңиз ошол жактабы? Ооба, ата энем ошол Нарын районуна караштуу Дөбөлүү айылында турушат. Өмүр Токтосунов атындагы орто мектебин аяктагам. Ошол. Канча бир туугансыз? Үй бүлөдө 5 бир тууган, кичүүсүмүн. О, эркек экенсиз да? Ооба. Негизи мүнөзүңүз кандай, эркеби же сизди кандай деп айтышат? Өтө эрке эмесмин го деп ойлойм, билбейм бирок. Кичине бар да бирок. Эркелеп койгонго коебуз кеде. Ата энеңиз, бир туугандарыңыз колдоп турса керек чыгармачылыгыңызды? Ооба, чыгармачылыгын колдоп. Апам, байкелерим, эжекелерим колдоп турушат. Колдоп концертке да келип кетишти десем болот. Билет менен. Ошо. Эң сонун, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде Бермет конокто жакшы чыгармалар менен биз программабызды улантабыз дагы да болсо, эч кайда алыстабай туруңуздар. Азыр жалпы көрүүчүлөрүбүз үчүн дагы да болсо жан дүйнөгө азык берүү үчүн жакшы чыгармаларды тартуулаганга биз аракет кылабыз. Жана барыңыздарды, келиңиздер, чай ичели деп чакырып өтөлү. Эшиктеги суукка карабастан баягы жан дүйнөбүзгө, үйдөгү атмосфераны жылуу кылганга аракет кылалы. Анда эмесе, кеттик алдыга.
Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо программабызды улантабыз. Көрсөтүүбүздүн башкы демирчиси Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Эми көрсөтүүбүздү улантсак, урматтуу көрүүчүлөр, бул убакыттарда биз маек үстүндөбүз, жакшы чыгармалар аткарылууда. Бермет Кубанычбек кызы бизде конокто экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Бермет, анда биздин көрүүчүлөр үчүн дагы жакшы чыгарма суранабыз. Сизден кайсыл чыгармалардан аткарып бересиз? Анда эмесе мен элдик ырлардан аткарып берейин. Ойломчу деген Медина Албаев атабыздын чыгармасы. Қалайсың жалындай, жүр албаймын күнде сені сағынбай. Месергетет менде жүргөн элесиң, мелтиреген насык көлдүн тағындай. Месергетет менде жүргөн элесиң, мелтиреген насык көлдүн тағындай. Кеде жарқтай табағым, қантип сенің қиялыңды табамын. Мен өзімдің күрік сезсем да, ерчіп жүрген көлөкөңдөй санадым. Мен өзімдің күрік көрсем да, ерчіп жүрген көлөкөңдөй санадым. Бачы жүрөктөгү чарадай, кылгыр бачы койчу мени карабай. Жегүлүп кой жегирпигиң кирмечи, куза болдум сагынганым тарабай. Үн жок сөз жок томсоросуң турасың, ыйлап улутунган баладай. Эң сонун жакшы чыгармалардын бири, жакшы аткаруу болду. Бермет, айтсаңыз, негизи баягы мурдагы чыгармаларды аткарып келесиздер да. Жаңы чыгармалардан баягы элге жеткиликтүү кылып, кайсыл бир жазуучуларга, акындарга кайрылып, ошону жаздырып чыгуу пландар барбы? Ооба, бар. Эски чыгармалардан, мисалы Рыспай Абдыкадыров деген аталарыбыздын чыгармаларын жаңы стилде иштеп чыгуу планда бар негизи. Мурдагы чыгармаларды кайра чыгаруу, Ооба, бар. Акындарга башка ырларды жаздырып чыгычы? Акындарга негизи акындар менен иштеш керек болуш керек деп ойлойм да. Атайын кайрылып, бир ыр жазып бериңиз, бир ситуацияны түшүндүрүп берсең өздөрү жазып беришет болуш керек. Акындарга азырынча билбейм, ойлонуп көрүлөтмүн да. Жаздырып, негизи буюрса келечекте жаздырат болушум керек деген ойдомун. Негизи жаздырган ырларыңыз бар да, Негизи эстрадный ырлар бар, бирок мындай жаңы ырларды иштей элекмин азырынча. Мурдагы чыгармаларды жаңылатып эле жаздырып атасыз, Ооба, азырынча ошентип. Жакшылыктарга чыгып атсаңыз керек. Ооба, тойлорго кээде чыгып калабыз. Жакшылыктарга, бир туугандардын тоюна ырдап аткандан кийин чакырат экен, сөзсүз түрдө келип ырдап кет деп. Ошо кээде чыгып коюп турабыз. Азыркы учурда ошол окуп жүргөндөргө аябай жакшы убакыт эле болуш керек, анткени мурда айтып калышчу эле го, биз студент болуп жүргөндө кээде тамакта жок болуп калчу, кыйналчубуз, акчабыз жок болчу, көп жерлерде жөө деген сыяктуу. Азыр андай кыйындык деле болбосо керек, Негизи биринчи, экинчи курста кыйнагат деп ойлойм. Анткени жакшы билбейт да.
көп эме чыгармачылыкта мисалы көп деле тойлорго деле чыкпайт болуш керек 1-экинчи курстачы. 3-4 курс болгондо уже билип калат экенсиң да кандай тойлорго чакырып баштайт. Негизи ырчылардын бул общежитияда жашоосу негизи жеңил деп ойлойм да, башка университеттердин общагасына карагандачы. Анткени тойлорго чыгып келишет, ал жактан бир нерселер салып берет, ачыкка калышпайт деген сыяктуу. Барлап отуруп жесе керек Анан башка университеттерде мисалы алар тойлорго чыгышпайт же мисалы бир жактарга барып ырдасаң деле берип калышы мүмкүн да. Салып анан биздики жеңилирээк деп ойлойм, анткени өзүбүздүн ырдаган талантыбыз менен барып жакшылыктарга барып келебиз. Негизи ушундай бекер чыккан деле учурлар болобу? Пакетке бир нерсе салып берип ырымдап коюшат го кээде. Бекер тойгобу? Тааныштар болуп калса, бекер негизи бекер деле неметпейт болуш керек, ыраазы кылып бир нерсе берет болуш керек деп ойлойм да. Бекер чыгып көрө турмун мен. Акчага барам деп койсуң. Жок. Бир чыкканда канчага чыгасыңар мисалы? Бир чыкканда канчага? Билбейт экен. Ар кимдики ар кандай болуш керек, өзүнүн ставкасын коет болуш керек дейм да, тойлорго чыкканда. Сиздикичи мисалы? Мен билбейм, ошо негизи 3000дерге барып коебуз да. Тааныштаргачы. Анан мындай тойлорго деле көп чыга элекмин. Түшүнүктүү. Келиңиз анда сизден дагы чыгарма суранабыз. Анда эмесе Жоболду Алыбаев атабыздын эме Айта көрбө деген чыгармасын аткарып берейин. Садагасы жүрөгүмдү тоюлкагам абачы, окуучуңдан беш бетер сүрдөп кетем, октой өткүр көзүң менен карабачы, окуучуңдан беш бетер сүрдөп кетем, октой өткүр көзүң менен карабачы. Жолуңду издебечи, каалаганың катыбы ичтегези, сени сүйгөн бактыма ыраазымын, секетими тиктебечи, сени сүйгөн бактыма ыраазымын, секетими тиктебечи. Айжылып өткөн сайын, күйүп ышып жүргөнүм мага дайын, ансыз деле көзүңдөн көрүп турам, айта көрбө сүйөмүн деп кагылайын, ансыз деле көзүңдөн көрүп турам, айта көрбө сүйөмүн деп кагылайын. Чыгарма. Бермет, быйылкы жаңы жылды каяктан тососуз? Борбор калаада болосузбу? Айылга кетесизби? Анан сиздин эсиңизде калган эң сонун жаңы жыл качан болду эле? Кандай көзүрмемдер менен эсте калды эле? Быйыл жаңы жылды Нарында тосом, айылга. Кетет экенсиз да жакында, буюрса. Экзамендерди тапшырып, модульдар тапшырып, айылга жөнөйбүз. Айылдан тосом, ата-энем менен бир туугандар менин жанында. Анан бардыгы эле негизи жаңы жыл жагат, билбейм, эсимде калган кайсы жаңы жыл. Кичинеңизде балким эң сонун белек алып келип, ата-энелер бир эсизде калган учурлар болуп калат го. Ошол сонун болгон деген сыяктуу, же Аяз атанын баягы айылдагы бир байкелер кийип алып кирип келишет го бир. Олар эсимде калган жаңы жылды точно билбейт экенмин, бирок бардыгы эле жаңы жыл жагат деп айтып коеюн. Бардыгы эле жаңы жыл өзүнүн өзгөчөлүгү менен эсте калат. Жаңы жыл негизи бул жакшы го. Жаңы жыл жаңырып жатканы,
дагы бир жылга картайып жатабыз десек болот. Ошо бардык эле жаңы жыл мен үчүн жагат сон десем болот. Белек даярдадыңызбы, даярдап атасызбы жакындарга? Белек бергенди жакшы көрөсүзбү, алганды жакшы көрөсүзбү? Алганды көбүнчө эле жакшы көрөт болуш керек. Ооба, негизи баарын эле жагат болуш керек. Белек алган мага да белек алган жагат. Белек азырынча даярдай элекмин. Жакындаганда буюрса балким даярдап апамдарга алып барып калам. Азырынча белек даярдай элекмин. Негизи белек берген да жагат, алган да жагат. Экөө тең мындай жакшы маанай тартуулайсың го. Көбүнчө алган жагат да кой. Аты негиз жөнүндө айтып бериңизчи. Апам ошо биздин айылда эле турат. Экөө апам атам экөө бир эле айылдан десем болот. Негизи атам өзү ырдачу. Атамдын байкелери, инилери өздөрү комуз чертип ошол чыгармачылыкка мага өтүп калган ошол байкелерибизден деп ойлойм. Атамдын байкелери аккордеон менен ырдайт, комуз менен ырдайт. Негизи комузду эң биринчи мен ошо атамдын байкеси, Жыкы деген байкеси бар, Жыргалбек деген. Ошол байкем үйрөтүп кеткен мөлмөлүмдү. Анан ошондон кызыгып эле анан комуз кружогуна катышып үйрөнүп кеткем да. Анан ошол жактан да ойлойм да. Негизи ал Жыкы атамдын үй бүлөсү бүт үй бүлөсү менен музыкант да. Аялы дагы ырдайт. Мектепте иштейт азыркы учурда. Баласы дагы Эрматовдо бүткөн музыкалык окуу жайды. Баласы кичинекей азыр кыз эле мындай чыгармачылык менен эметпейт десем болот. Алектенбейт. Калгандары бүт эле чыгармачылыкка жакын инсандар да. Мага негизи ошол тараптан өткөн десем болот. Апаңызчы? Апам тараптар бирок ырдабайт го дейм ал жакта. Мындай көп деле ырдашпайт да. Скромный. Көп деле ырдашпайт негизи ал жакта. Көбүнчө атам жактан өткөн десем болот. Атамдын иниси дагы ыр жазчу экен да. Өзү ыр обон чыгарчу экен. Ал каза болуп калган азыркы учурда анан. Ошо айтып калышат. Аябай таланттуу. Сизде чынында эле өзүңүз бир музыка жаратып, жырларды жазып, ушундай бир таланттар барбы? Азыркы учурда негизи келе элек, билбейм, обон чыгарган кандай мындай кызыгам да, бирок кандай чыгат болду экен депчи. Балким бир келип калаттыр мага да обондор. Билбейм, точно так айта албайм. Бирок обон чыгарган, бирок кызыгам да обон чыгарганга. Текст жок, жаза албайм го дейм. Дагы кандай таланттарыңыз бар ырдагандан сырткары? Ырдагандан сырткары Түймө түйөсүзбү? Кичинекей кезимде кызыгып өчүм бир нерселер тиккенгечи. Үйдөн бирдекелерди алып эле кичинекей кезимде курчакка бирдекелерди тигип, мындай кызыкчумун да, ошол мындай өнөр, кол өнөрчүлүк тарабына. Түймө түйгөн эжекем аябай жакшы түйөт. Андан көрүп үйрөнүп үйдөн түйгөм. Чыгармачылыктан башка ошо кол өнөрчүлүккө кызыгам десем болот да. Шулардан бирдеке жасап. Ошол тарапта эле. Түшүнүктүү. Апаңыз кайсы кесиптин ээси? Апам үй кожойкеси. Үйдө эле биздин жаныбызда. Балдарын багып, кыздарын колдоп дегенде. Эң сонун урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо Келчай Чейли программасын уланталы. Сиздер болсо эч кайда алыстабай туруңуздар. Азыр бир аз тыныгуудан кийин бизде дагы да болсо жакшы чыгармалар жаңырат. Эч кайда алыстабай туруңуздар. Дагы бир жолу барыңыздар кирип келе жаткан 2025 жыл жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Программабызды уланталы урматтуу көрүүчүлөр, көрүп жатканыңыздар Келчай Чейли программасы. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы, жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздү жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт.
Көрсөтүүбүздү улантсак, урматтуу көрүүчүлөр, биз майрамдык чыгарылышыбызды, жаңы жылдык көрсөтүүбүздү уланталы. Бизде конокто Бермет Кубанычбек кызы бар. Бермет, анда биздин көрүүчүлөр үчүн сизден дагы сонун чыгарма болсун. Анда мен өзгөчөм деген жакшы чыгарманы кабарайм. Tartıp açın gönösün özgöçüm, Жақын барсам жаныңа сөйкөнөсүң özgöçüm, Кум чайпагына дайрады көйкөлөсүң özgöçüm. Жүрөгүм деле көйгөзүп куйкалайсың özgöçüm, Ашкананын бурчунан шыкалайсың özgöçüm, Көк чебекте ешелип бураласың özgöçüm, Алты кар баскан агалдарда чубаласың özgöçüm, özgöçüm, özgöçüm. Күссөгөн жанда жок, сиз деп күйдүм özgöçüm, Сиздей сулуу перини мен издеп күйдүм özgöçüm, Үн салганы токойдун булбулундай özgöçüm, Талпынасың куштардын туйгунундай özgöçüm, 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 özgöçüm. Эң сонун. Ушул өзгөчөмдү аткарган мурдагы аткаруучулардан кимдин аткарганы көбүрөөк сизге жагат? Негизи бул өзгөчөмдү Эзереже аткарып жүрөт. Жана Жолбол Далбаевдики экен негизи өзү. Бирок аткарып жүргөндөрдөн эженикин эле көргөм мен. Башкалардыкын байкай калсам керек да, билбейм. Эженикин көргөм. Анан негизи метен модульга алгам ушул чыгарманы. Анан оригинал менен иштегенде Жолбол Далбаев атабыздыкын уккам да. Устатыңыздан кандай сөздү уктуңуз эле бул баягы тапшырып бүткөндөн кийинчи? Модуль тапшырып бүткөндөн кийин жакшы эле деп айтса керек. Модуль 2-чи курспу же 1-чи курс? 2-чи курста алсам керек. Модульдарды тапшырып бүткөндөн кийин мындай аткардыңар деп минустарыбызды айтат, мугалимдер чогулушуп. Жакшы деген эле жыйынтык айтса керек. Унутуп калыптырмын точно. Жакшы бал алганыңыз болуш керек, ооба. Негизи устатыңыз жөнүндө эмнелерди айта алат элеңиз? Устатым жөнүндө биринчи устатым сабырдуу, аябай бизди негизи колдоп турат. Чыккыла, аракет кылгыла, бат эле өтүп кетет убакыт. Окуп жүргөн кезиңерде бир нерсе кылып алгыла деп бизге дайым акыл кеңешин айтып турат. Устатым жөнүндө аябай жакшы эжеке. Чыгармачылыкта биз жердешпиз. Эже бизден өйдөк айыл болуп кетет. Анан сиңдим деп аябай колдоп турат да бизди дагычы. Чыгармачылыкта бир жактарга чакырып, эфирге барып келгиле деп өзү жиберип кеде. Аябай сонун адам деп айтсам болот. Бизге болгон билимин берип, чыгармачылыктагы жолду көрсөтүп жатат десем болот. Жакшы. Келечектеги пландарыңыз кандай болуп атат? Мына ушул элдик ырларды кандай жайылткыңыз келет? Кандай бир өзгөчөлүк киргизгиңиз келет? Негизи фольклор тармагында элдик ырдоо бөлүмүндө көбүнчөсүн эле комуз менен чыгышат. Жана оркестр ансамбльдер менен ырдашат да. Эстрадный мисалы эме комуз менен видеого тартып деле жакшынакай кылып видео кылып чыгарса болот да. Кыргыздын ырларын балким ошондой кылып чыгып калам, ким билет. Азыркы элдик ырдоо негизи комуз менен таанылып атат десем болот. Сизде мындай азырынча пландар жок окшойт, Мондай бир өзгөчө нерсе жаратып элдерди таң калтырам деген,
Андай нерсени азыр ойлоно элекмин, ойлонсом деле айтпай турайын. Балким чыгып калсам, Айтсаңыз, башкалар идеяларыңызды урдап алышат да. Урдап алышы мүмкүн, ошон үчүн айтпай турайын деп атам да. Макул, анда сизден дагы бир чыгарма болсун. Кайсыл чыгарманы аткарасыз? Анда Сыймык Бешекеев агайыбыздын Жакшынакайым деген чыгармасын аткарайын. Сөзүн далайдын сууларда яккан күндү самаймын сезимим жыргап гүлмөңдөп жүзүң сени алып келчүң ай жолду караймын Жакшынакайым жаркты белесиң жан дүйнөм элеп ай неге жеңесиң Жашыл жарык нур жаган жол менен качан келесиң ай качан келесиң Кантейин күткөн кездердин көбүн каалабайм сенден өзгөнүн демин карагым келип караны издеп карайып барат ай көздөрүм менин Жакшынакайым жаркты белесиң жан дүйнөм элеп ай неге жеңесиң Жашыл жарык нур жаган жол менен качан келесиң ай качан келесиң Сөйгөнүм бүттүн тушалып деги сүйүүсүз жашап утабыз нени кубаты сыйкыр үмүтү элең кучактап алдым ай кусталык мени Жакшынакайым жаркты белесиң жан дүйнөм элеп ай неге жеңесиң Жашыл жарык нур жаган жол менен качан келесиң ай качан келесиң качан келесиң эми качан келесиң Качан келесиң деп күткөн жан барбы? Бар десем, бар да айтайын. Бар болуш керек. Бар. Жүрөк эси бар да, Азырынча бош десем болот. Кандай жигиттерди күтүп жүрөсүз? Сиз баалаган жигит жолсо келечектеги жолдош кандай болуш керек деп ойлойсуз? Жоопкерчиликтүү болсо дейм. Өзүнө ишенимдүү. Жана ошондой эле эмгекчил болсун демекмин. Биринчи. Эң биринчи эмгекчил болсо бардык нерсени кылып кетет. Анда биздин көрүүчүлөр үчүн сизден жаңы жылдык бир жакшы каалоо тилектерди угалы. Эмнелерди каалайт элеңиз кыргыз элине? Баарыңыздардын кирип келе жаткан 25-жыл жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Баарыңыздарга үй бүлөлүк бакыт жана ошондой эле чыгармачылык адамдарга чыгармачылыкта эргүү каалайм. Баардыгыңыздар үй бүлөңүздөр менен бактылуу болуңуздар. Үй бүлөңүздөр менен бактылуу болуңуздар. Чындын соолук, узун өмүр, бакубат жашоо, дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды каалап бермекчимин. Бермет, сизге дагы жакшы нерсенин баардыгын каалайбыз, чыгармачылык ийгилик болсун дегендей 2025-жыл сиз үчүн жемиштүү, чыгармачылыкта бир өзгөчө нерселерди жараткан, ырларды жараткан жыл болсун дейли. Бул болсо бизден чай, пиаладан барып чай ичип коюңуз. Ал эми бул болсо кружкасы, дайыма чай ичкенде бизди эстеп туруңуз,
пиала менен, Ооба. Бүгүн урматтуу көрүүчүлөр, конокто Бермет Кубанычбек кызы болду. Сонун чыгармалары менен бизди жан дүйнөбүзгө азык тартуулады дегендей. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө дагы бир жолу кирип келе жаткан жаңы жалгыздар менен.